Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23 октябрда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон маалымат жыйында журналисттин кыргыз-тажик чек арасы тууралуу суроосуна жооп берген. Анда өлкө башчы чек ара маселесин чечүүдө негизги көйгөйлөрдү атап белгилеп берген. Ошондой эле ал ошол убакыттагы мамлекет башында турган адамдардын туура эмес кадамдарынын айынан ишти жөнгө салуу кечеңдеп жатканын билдирген. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө менен ошол жак өрүк менен Көкташ. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Боорукка кеткен жол. Үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан турабыз. Ал эми 4 көчө боюнча 2009-жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей монда. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер Лейлек. Десем алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров секретарь Совет Безопасностьна кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Президенттин кыргыз-тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар болгон тараптар бурмалап жатканын Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Эрбол Султанбаев 28 октябрда билдирип чыкты. Султанбаевдин маалыматына караганда, алар эки тарапты кайраштырууга аракет кылып, социалдык тармакка ар кыл жалган текстти өз сөзү менен окуган видео материалдарды салууда. Албетте, чек ара маселеси бир эле тараптын кызыкчылыгында чечилбейт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыктары эске алынышы керек. Ошондо гана биз бул көйгөйдү тынчтык жол менен чече алабыз. Кыргыз тарап биз бир пикирге келип, жана бардыгын тынчтык жол менен чечебиз деп ишенет. Эксперттер кандай маселе болбосун жана эмне маалымат айтылбасын, ал коомчулукка бурмаланбай жеткирилиши керектигин айтууда. Мында журналисттердин жоопкерчилиги маанилүү деп эсептейт эксперт Темирбек Нурматов. Андыктан профессионалдуу журналистикага басым жасаса деген оюн ал биринчи радиого билдирди. Ал кеп чек ара эмес, жашообуздун кайсы тармагы болбосун, мамлекетибиздин кайсы багыты болбосун, журналистикада мисалы эгер мындай өзүн мындай профессионалдуу журналистмин дегендер мисалы мындай олуттуу карап анан маалыматтарды чагылдырыш керек да деп ойлойм да. Эгер официалдуу таратып атса ал маалыматты. Мен ойлойм, чек ара маселеси эмес, жашообуздун, мамлекетибиздин бардык тармактарындагы маселелер эң олуттуу, эң маанилүү. Себеп дегенде биз баарыбыз ал маалыматты алып пайдаланабыз да, улуу күчүбүз кандай болсун. Эгер ошол тем более жанагындай эки мамлекеттердин ортосунда кандай бир жаракка алып келчү же өчкө алып келчү элдерди жанагындай бир туура эмес маалымат болсо, анда да оошту дегендей эмес болот. Ошондой деп ойлойм да. Маселе чек арага байланыштуу болуп жаткандыктан бул жерде эки улуттун ынтымагынын бекем болушуна өзгөчө көңүл бурулушу керектигин чек ара маселелери боюнча эксперт Токтогул Акчекеев билдирди. Ал өз сөзүндө ошол кездеги атка минердин кол койгону мыйзамдуу болгонун, юристтер алгач аныкташы зарыл экенин, аны шайлоо алдындагы каралоо дегенге байланыштыруунун таптакыр кажети жок деп эсептейт. Мамлекет башчы болгону журналисттин суроосуна гана жооп бергенин, аны эки улуттун ортосуна от жаккыдай саясатташтыруу акылга сыйбай турганын Акчекеев коомдук биринчи каналга курган маегинде белгилеген. Прокуратура, ошол эле чек ара маселеси менен иштеген комиссия өкмөттүн, ошол эле биздин укук коргоо органдары, ошолор бул маселени талдап чыгыш керек. Мадумаровдун укугу бар беле кол койгонго, же кол койбогонго, укугу бар беле деген түшүнүктү аныкташыбыз керек. Эгерде укугу жок болсо, а укугу болгон эмес, демек бул маселени көтөрүп туруп, анан кийин мыйзамдын негизинде биз бир тараптуу адегенде бул документтин күчүн жоготушубуз керек. Бул туура эмес коюлган, укугу жок болчу деген түшүнүк анык жана ачык айтылышы керек тажик тарапка. Ошондуктан документ иштебейт. Биз мурунку келишимдердин жолу менен чек араны демаркация жолу менен эки тараптуу жолдо иштей беребиз. Бул маселеге эки тараптын кеңешүү менен, аныктоо менен, өзгөчө мындай чечим менен, указ менен, токтом менен бекитилген специалисттер бар. Ошол как раз демаркациянын составына кирген комиссиялар. Тажикстанда да ошондой бар. Бул маселени
чечүү ошолор. Эксперттер чек ара маселесине дайыма көңүл бурулуп турушу зарылдыгын жана эч кимге көз карандысыз мамлекет чек арасын аягына чейин тактамайынча толук эгемендүүлүккө ээ боло албай турганын айтышууда. Ошондуктан мындай маселени чечүүдө бурмаланган маалыматтар кедергисин тийгизип коюшу толук мүмкүн дешет талдоочулар. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 500 чакырымдан ашык жери такталган. Калган 400дөн ашык чакырымын тактап, чийүү жана кимге таандык экенин аныктоо боюнча эки өлкөнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча атайын өкмөттүк делегацияларынын жолугушуулары болуп жатат. Жолугушуу бирде кыргыз тарапта, бирде тажик тарапта өтүп, акыркы отурумунда кыргыз-тажик чек ара тилкесинин 8 чакырымы такталганы маалым болду. Урмат Жээнбеков, Биринчи радио.